Кадырлуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эте Котманды кушубак кечиңиздер менен эле биздин катарыбыздан жаңыдан гана орун алган телекөрүүчүлөр болсо, жалпыңыздарга Котманды кеч. Биз болсо Ош кечи көрсөтүүбүздүн жылдыздуу мейманына дагы кезек келип отурат. Бүгүн студиябыз кура эмес. Бул инсан дайыма элибизде жакшы маанайын көтөрүү максатында ар кандай өзүнүн сатира жаатындагы күлкүлөрүн ар дайым жакшы бир оологон обондорду тартуулап жүрөт. Анда биз бүгүнкү жылдыздуу мейманыбыз менен тааныштыралы. Куудул ырчы пародист, ой тобо куудулдар тоонун негиздөөчү жетекчиси, ошондой эле достук маданий борборунун негиздөөчүсү, жетекчиси Куудул агабыз Канат Шанаев. Ичким жок. Саламатсызбы? Саламатчылык. Котманды кечиңиз менен Бирге болсун. Студиябызга кандай келип алдыңыз? Буйруса аман эсен. Алтысаным аман. Келип калдык. Кечки маанайыңыз кандай? Эми кимге кандай билбейм, меники кечиндегиси башкалардан салыштырмалуу, абетте же эртең мененки салыштырмалуу кечинде лучший болот. Эки эсе? Эки эсе, үч эсе, мындай 4 эсе болот. Жакшы, анда кечинде любой эркекке маанай жакшы болот. Анда келиңиз, мына ушундай күлкүнүн башында биз жакшы Кыргызстан элине жылуу саламыңызды арнап коюңуз. Кутман кечиңиздер менен ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу кыргыз элем. Мына бүгүн Кудай насип этип ушул Ош ТВ телерадио компаниясы аркылуу сиздер менен теле аркылуу көрүшүп атабыз. Буйруса жакшы күндөр алдыда. Мыша. Канат ага, сизде аябагандай жаңылыктар көп. Бүгүн мынакей баарысын жар салып, ачылып чачылып бир арнап айтып беребиз. Анан акыркы учурдагы бир жаңылыктар дейбизби, айтор эмне жумуш менен алексиз? Концерттен мурда. Жумуш эми буга чейин азыр дагы бир өзүбүздүн жеке жумуштарыбыз бар эле. Алар менен бир аз эмгектенип калдык. Анан эртең бүрсү күнү буйруса Ош шаарыбыздын Бабур театрында Ой тобо куудулдар тобунун жаңы күлкү концертине даярданып, башка жерлерде концерт коюп келдик, башка өрөөндөрдө. Бул деген эми программаны бышыруу максатында, мындайча айтканда, ошол 3 сааттык күлкү концертибизди даярдап, бышырып дегендей, тамак деле бышкандан жесең удобный го. Ошол сыяктуу даярданып, ошол иштер менен жүрүп келдик. Азырынча ошо калган жумуштарды айтпай эле коеюн эми. Бардыгы жакшы. Анда келиңиз, биз суроондо негиздеп сизге узатканга аракет кылалы. Буюрса, эртең анан бүрсү күнү 18-19 октябрь күндөрү Ош шаарындагы Бабур театрында өзүңүздүн негиздеген ушул Ой тобо куудулдар тобунун жеке концерти алгачкы. Мына ушул тууралуу кененирээк жалпы калайык журтка арнап өтсөңүз. Бул группада 5 жигитпиз. Ошо 5-өн бирөөсү менин жакын досум Эмил Алимов деген куудул досум бар. Ошол Эмил экөөбүз Ой тобо куудулдар тобун жандандырып отурабыз буйруса. Ой тобо куудулдар тобу мындан 30 жыл мурун атам раматтылык түптөгөн эле. Ал убакта телеканал, интернет, телефон дегенде эч нерсе жок болгонуна байланыштуу. Өздөрүнүн айтышы боюнча да мотоциклдер менен, ат арабалар менен ушинтип гастролдоп кылышкан экен. Мындай техниканын өнүгүү заманы болбогондуктан элге кетпей калган бул группа. Анан 5 жылдан кийин ар кимиси ар жолго кетип калышып, бирөө башка дагы бир жол тандап кеткен, бирөө дагы башка тандап, бирөөсү иман жолуна түшүп кеткен дегендей. Ушинтип отуруп бул группа токтолуп жабылган. Ошол 30 жыл дегенде мен жандандырып отурам, буюрса. Ошол Эмил досум экөөбүз. Анан бул нерсени ошол мындан 10 жыл мурун атам тирүү кезинде айтып өткөн эле. Бир-эки жолу айткан беле, ошол эсиме калып кеткен эле. Ошондо мен түптөйм деп жакшы ниет максат кылган элем ошол убакта. Кудайга чексиз шүгүр, Аллах тааланын ушундай бир керемети менен мына ушул группаны түптөп отурабыз азыр. Анан Ой тобо, эмне үчүн Ой тобо? Эми эркектер Ой тобо дегендер бар, бирок дебегендер азыраак. Башкача айтат эркектер. Көбүнчө аялдар бир нерсе таң калыштуу же күлкүлүү же бир мындай необычный нерсе болуп кетсе, Ой тобо деп ошо Ой тобо дешет да буйруса күлкү концертибизге келген коноктор, күлкү көрөрмандар. Анан эркектер Ой тобо дегендер аз эми. Уай энең деп берет да эркектер, ошого энебизди эстеп кетебиз. Башкача айтып беребиз ошого. Анан Ой тобонун дагы бир мисалга келтирели.
Көкжаңак шаарында Жалал абадта атам ошол 30 жыл мурун ой тоо деп концерт коюшуп, концерт башталар дегенде шериктери келбей калыптыр да. Өзү эле жалгыз болуп, шериктери башка жактан барыш керек эле. Телефон жок ал убакта. Күтөт жокмуш, эл кирип алган, акчасын төлөп, тызылды, башта. Бир маалда ошол жерде эле бирөө ырдайт экен аккордеон менен. Сен ырдап туруп, биз баштайбыз азыр деп ал ырдабаса акчаны алып туруп, миңге кой качып кетип калыптыр да. Шериктери келбей калыпты эми. Анан 2-3 күндөн кийин элдер сен эмне антесин акчаны алып койбой кетип калдың, эмне анттыңар десе, ошон үчүн ой тоо кудулар тоо да дейт. Эми биз антпейбиз тоо кылдым, эми ой тоо кудулар тоонун жөн ой тоо кудулар тоо эмес да. Анан кандай сатиралар болот? Бир аз концерттин жүрүшү тууралуу кыскача бир маалымат берели, анан келген меймандар өзү көрүп, талдап, өзүнүн баасын берет деген ишеничтебиз. Албетте, жакшы суроо. Эми азыр концерттерди көрсөң эле же бийчилер чыгат башталышында. Же ведущий чыгат. Чыгып келип эле ушундай. Эми концерттин 90% башталышы ушундай болот бул концерттерде. Анан эми биздики азыр салам-паламы жок. Бийчилер, сичилер чыкпайт. Ведущий чыкпайт. Ошол перде ачылгандан кийин эле сахнада коробкалар турган болот. Мына ошол коробканын ичинен ал коробкада жазуу, ой тоо, кудулдар тоо. Ар бир коробкада бирден бала чыгып келет. Анда да музыкальный аралашкан, салам-паламы жок. Өзгөчөлүктөрү концерттин жүрүшүндө болот, буюрса башынан аягына чейин өзгөчөлүктөр. Бул жерде трагедия да камтылган, күлкү дагы, ошол жашообузда болуп аткан көйгөйлүү нерселер, дагы башка нерселер буюрса күлкү концертибизге келген күйөрмандар көп болот деген ойдомун. Эң жакшы. Кадырлуу, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, ой тобо кудултар тоонун тушоо концерти ошол Ош шаарындагы Бабыр театрында 18 жана 19 октябрь күнү, 20 октябрь күнү болсо Жалал абад шаарындагы филармонияда болуп өтөт. Барыңыздарды мына ошол күнкү кечесине чакыра кетели. Биз болсо Кудул агабыз Канаш Шанаев мырзага кезектеги бир жакшы күлкүгө орун берели. Анда жалпы көрөрмандардын бир маанайын көтөрөлү дагы, андан соң маегибиздин сапарын улабайлы. Болот эле. Бисмилла дегенде эле акебиз бир киши эми тоог фирмада иштейт экен. Тоог фирмада иштегендер дагы аз да. Тоогтордун арасында иштеши эми элестет эми. Жалгыз өзү. Эми өзүм эмес, эми албетте шериктерим менен биякта жалаң короздор, биякта жалаң тоогтор жүрөтмүш. Бир маалда аялы звонить этсе албайтмыш да. Анан эмне болду экен деп аялдар эми албай калсаң, телефонду албай калсаң эле палакет аялдар чала берет го. Каяктасыз? Мен аялым деле чала берсе эле да каяктасыз? Тойдо жүрөм дейт элем, каяктасыз? Концертте жүрөм дейт элем. Бирде каяктасыз дейт эле, жатам го жаныңда десем, шүгүр. Ошого телефон неме каяктан чыкты, бунун зыяны дагы, пайдасы дагы бар да. Телефон каяктасыз? Чала берет. Эми ал кишинин аялдары чала бериптир да, каяктасыз? Албай болгон экен. Жини келип, башын бир жерге токтото албай, мындан башталыптыр дагы, ишине карап жөнөп башталыптыр. Аябай кызганчак. Эми кызганчак үй бүлөгө дагы көз тийбесин, кызганчак экен. Күйөөсү иштеп аткан ишканага барса эле, күйөөсү нараракта 5-6 киши менен сүйлөшүп атыптыр. Кандайдыр бир маселелер чечип аткан экен. Ошол жерде бир эки бала отуруптур. Анан аял келип туруп, "Эй бала, бери кел. Мени тааныдыңбы?" Жеңе, келиңиз. Акем бошобайт деле, азыр бияктан текшерүүлөр келди эле, ошолор менен жүрөт. Бери кел, мени акең кызыктырбайт мага, мен өзүм көрсөм болду, көрдүм. Сага бир суроо, мына тооктор жүрөт, тооктор, ушу тоок. Мына короз менен бир күндө канча жолу жолугат? Ой, жеңе, мен түшүнбөй калдым. Эмне тынчылыкпы? Чында акаңызды көрө элегиме канча болду? Үйгө барбайчы, мындай тез жолукпайбыз, надоел уже, кандай түшүндүрүштү билбей атам ушу. Айтышка да неудобный. Айтчы мына, мисалга алайлы, мисалга. Мына тоок, мына короз менен бир күндө канча жолу жолугат? Десе баягы. Эми тоок дежем, жолукса жолугу берет да. 15. Настроениясы нормально болсо 20 жолу жолугат. Күнүнө болбосо 10 жолу. Настроениясы жок, ушу урушуп кеттим дегенде 10 жолу жолугат. Мынча сонун 10 жолу, бир күндө 10 жолу эле. Шуну барып акаңа айтып койгон. Бар айтып койгон, шуну барып. Ана тоок корозго 10 жолу жолугат экен. Өзүнө жетсин ошо сөз. Десе болуптур да, барыптыр да. Ака, аялыңыз айтты, мына
тоок бир күндө корозго канча жолу жолугат десем, деди эле 10 жолу болбосо настроениясы бар да 20 жолу жолугат десем, ушуну барып акаң айтып кел деп мен жөнөттү десе, акебиз дагы мына короз бир эле ошо тоок менен жолугабы күндө 10 жолу 20 жолу кызыксыз го, ошол жерде иштеп туруп билбейсиз. Бул короз өзү жалгыз болгон менен эмнерде бир жок дегенде бир 10 чакты короз тоок менен жолугат. Күнүнө 10 жолудан 10 та тоок менен жолугат десе. Ушуну дагы барып жеңеңе айтып койгуңуз, аны иштейтпиш. Браво, азаматсыз. Мына ушундай жагымдуу күлкү, өмүрдүн мүлкү дегендей дайыма ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер бактылуу болуш үчүн албетте күлкү дагы өз салымын кошот экен. Мына ушундайктан ар бириңиздердин жүзүңүздөрдө дайыма жылмаюу, бактылуулукту каалайбыз. Канат ага, мондай кылалы анда эфирибиздин жүрүшүндө буюрса мынакей ош кечи көрсөтүүбүздүн алгачкы биздин мына алгач эле келип отурасыз ош кечи көрсөтүүсүнө. Бир биздин билеттерден бирөөсүн тандабайсызбы? Билет? Билет. Билет. Өзү саналуу эле билеттер бар, бирок баарысын тандайсыз. Бир четинен баштай бериңиз. Бисмилла. Эркин тема. О, азаматсыз. Мынакей ардактуу телегөрүүчүлөр, алгач эле биз мына бактылуу сизге суроо келген. Эркин тема каалаганыңызды ырдап, бийлеп дегендей каалаганыңызды же болбосо куттуктоолорду дарегине жеткирсеңиз болот. Эркин тема сиз үчүн. Эми көрүүчүлөргө эркин тема. Эмне айтсам эркин темага? Өзүңүз каалагандай, сизге мүмкүнчүлүк бар. Кыска вакыттын ичинде. Биз эми бизди көргөн адам эле жылмая түшөт да, ошого жана немесине сиңип калган сыяктуу эле ушу элибизге дагы да болсо бир жылмая тартыла берейин эми. Сөздөр да, эң сонун. Колдон келсе. Мас өчүп калган эми мастарга тең эл болбойт да. Айрыкча байкасаңар, чоң кишилер мас болгондо кызык сөздөр көп чыгат. Мас өчүп калган. Кимдир бирөөлөр айтат, мас болсо өзүм билбейм дейт эртеси. Жок, анда өзүм билбесе өлүп кала бербейби эле? Жок, умный мас болушат да көпчүлүк. Мас өлөм деп тур. Жашоодон той надоело уже. Арканды кармап көпүрөгө барып, арканды көпүрөгө байлап асынган экен. Аркан үзүлүп кетиптир да, палакат, аркан үзүлүп кетип, сууга чөгүп кетиптир. Суудан эптеп чабак атып чыгып, өзүнө сүйлөп атат. Асын өлөм деп, чөгөлүп калайын дедим а дейтмиш. Максаты баары өлөм деп атат. Бирок сүйлөп койгот. Мас. Үйгө келип, арканды кармап, ошол эле арканды асынам өлөм дептир. Сарайга кириптир эле, асынган экен, атасы көрүнүп калыптыр да, көрүп калыптыр да. Атасы чуркап кирип эле, балам, бир кыз үчүн өзүң асып алдың, балам, а? Өлүп атасың, кыз деген толтуруп, башка кызды сүй. О сүйүң менен кара жерге, турмушка чыгып келсең да, сүйгөн кызың турмушка чыгып келсе ошончо кылып атасыңбы, мээң менен кара жерге. Бала деген да өзүнүн колтугунан асабы, колтугунан асып алды. Колтугунан асабы десе бу. Асыл турган бала да, ата асып алдым дейт. Асыл турган бала сүйлөп ататмыш. Ата асып алдым. Атасы байкап калыптыр да. Мойнуң үзүлгүр. Бала деген да өзүнүн колтугунан ас, мойнуңан ассаң өлөсүң, мойнуңан. Мойнунда кытыгың бар да ата дейт. Мына ушундай жагымдуу күлкүлөр бир гана ош кечи көрсөтүүсүндө орун алат. Бүгүн биздин жылдыздуу коногубуз ырчы Парадис Кодул агабыз, Канат Шанаев. Анда кезегинен экинчи билет тарта бериңиз. О, дагыбы. Буюрса билеттер экинчи билетке келип отурабыз. Кыргыз тилинде жалгыз ж тамгасы менен бүткөн сөз бар. Ал кайсы? Ойлонуп көрүңүз. Ж тамгасы менен бүткөн бир гана сөз бар. Бир гана сөз бар. Кыргыз тилинде жалгыз ж тамгасы менен бүткөн сөз бар. Ал кайсыл? Кайсы сөздөр болушу мүмкүн? Ж тамгасы менен аяктаган. Ж тамгасы менен бүткөн. Сөз бар, Сөз бар, ооба, сөз бар. Ал сөздү биз аябай колдонобуз дайыма. Жашообузда, Биз синонимдерди ойлонушубуз, кыйналып турганда аябай ошол нерсеге жеткибиз келет. Ж десең бир нерсе эсиме келип атат. Жаныш деген досум Жазгүл деген кызды жактырып калып ага WhatsApp'тан жалаң ж кеткен тамгадан жазыптыр да. Жалаң жымыш да, мынтип жазыптыр. WhatsApp'тар азыр мындай интернет жаман тез келет го. Сен жазып атканда уже кетип калат го. Мындайлар өтөт го, неме SMS-тер. Секундта түшөт да, ал дагычы мынтип жазыптыр. Жаркын жайлоодо жодураган жогазындай жайнаган. Жаркын жүзү жерди жаратып жашоомду жылууланткан. Жаркыным Жазгүл, жакшы жүрөсүңбү?
Жүздөгөн жылдар жылдыздай жанып жакшылыкта жаша. Жаштайма жайнаган жамалыңды жактырам. Жомоктогудай жодураганың жыргата, жылмайганың жагат. Жаныңа жакындаганды жактыргандан жакында жоон жолго жорголойм. Жыгылбай жетем. Жорукту жакшылыкка жоруп жүзүңдү жу, жолукчу жерден жолугабыз. Жодураган жошулбаган жүзүңдү жоруктуруп жаратканга жалынып жиберем. Жылуу жашымды жаркындабай жашырам. Жаркыным жазгүл жеткениңде жолугалы. Жашырынып жалбыраксыз жашылдай жетимсиребейли. Жолуңдагы жашыл жубайыңмын. Жашообуз жырга, жаштыгыбыз жашылданып, жашоодо жаркын жайдары жүрөлү. Жаныңа жетпей жыгылдым. Жаркыным жазгүл, жакшылыкта жаша. Чоң жакмат деп жатат. Ошентип жазыптыр да ошо. Азаматсыз жалпы жүздөрдө жылмайы болду. Тамгасынан. Акыркы ж менен бүткөн. Ж тамгасы менен бүткөн сөз бар. Кыргыз телевизде. Бул ар нерсе биз бир нерсеге жеткибиз келет. Ошол жеткибиз келген нерсеге эмне болобуз биз? Аракет кылабыз. Аракет кылабыз, анан бирок жетпейбиз. Ошол нерсеге эмне болобуз? Ошол нерсеге аябайбыз. Баш тамгасы сизге жардам беретинде сунуп коеюн. М тамгасы. Маймыл эмес а? Баш тамгасы М. Можиза. А менен аяктап атпайбы? Акыркы тамгасы Ж тамгасы, башка тамгасы М тамгасы. Бул нерсеге биз аракет кылабыз, бирок ошол нерсеге жетпей эле биз ошол нерсеге М тамгасы. Муктаж, азаматсыз. Эң туура. Бул муктаж экен. Азаматсыз андан кийинки. Браво, азаматсыз. Ура. Ийгилик боло берсин, андан кийинки билет сыйыртабыз анда. Каратага. Бисмилла. Индия сериалындагы Джими жана Ританын образын көрсөтүңүз. Эң сонун образ, мисалы, ыр менен берсеңиз болот бул жерде, сөз менен берсеңиз болот, же болбосо кыймыл аракет менен үнсүз дагы берсеңиз болот. Кымбаттуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эксклюзив кодулагабыз Канат Шанаев. Индияга сапар тартабыз. Индис кинода урушпайт, бактылуу болушу, романтикалуу кештер дегендей. Мисалы, бири-бирине сүйүүсүн арнаса деле ыр менен, ыр жигит баштаса наркын сыям жөн турбайт го. Урушуп кеткен болсо деле ыр менен деп чыга калат. Алар урушса да ыр менен ырышат да. Үйүнөн чыгып кетип атканда ырдап кетет күйөөсү, келе атканда ырдап келет. Мисалы, күйөөсү неме, күйөөсү деп коем да, күйөөсү болуп Джими. Моножум дуния бияха ояха ошаха ояха десе аялы. Моножум дуния о бияха менин жаныма деп онусу баштайт Ритасы. Анан бир малда экөө чогуу баштайт. Polisi surat akım masti poli kalimi şaye hay mae hege gede dul ko chal na soko aaye polisi surat akım masti poli kalimi şaye hay mae de sayala neme Ritası naraktan çıkat. La 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 Ay sananam sapna divanam प्यारे हो गया सम गुचु गुचु प्यारे हो गया सम गुचु गुचु प्यारे деп кучакташып калат акырында. Браво, азаматсыз. Мына ушундай Индияга сапар тарткан бир аз көзөрмөндөр болду. Мына ушундай мыкты жооп болду тапшырмабызга. Анда биз кийинки билет тартабыз. Кийинки билет. Күлкүнүн канча түрү бар? Күлүп көрсөтүп бериңизчи дейт. Мынакей. Күлкүнүн канча түрү бар? Күлкүнү күлүп көрсөтүп бериңизчи дейт. Бул суроо аябай сизге жакын. Анткени сиз мына ошол дайыма күлкү үстүндө жүрөсүз. Күлдүрбөсөм тура албайм дегендей эле. Анан дагы ар бир куудулду көрөрман көргөндө эле күлкүсү келет. Анан ар бир жерге барганыңыздарда мындай күлдүрүп берип коюңузчу деген суроолор аябай көп түшсө керек. Анда сурообузга токтололу. Эме
Күлкүнүн канча түрү бар, анан күлүп жооп бериңизчи деп атпайбы. Күлүп жооп бер. Эми мисалы бир залда 500дөй адам отурат. 500 адам 500 түрлүү күлөт десем деле жаңылышам. Эми окшошу да бар. Эми 100гө жакын түрү бар өз күлкүнүнчү. Анан кээ бирлер мындай күлөт балдардан айрыкча. Кээ бирлер бар. Ушундай күлгөндөр бар. Кээ бирлер бар. Ушундай күлгөндөр бар. Үнү бир чыгат да ошо боюнча күлгөндөр бар. Кээ биркилер бар мындай. Карап турсаң аябай күлөт, бирок өңүнүн, бетинин, лицосунун, жүзүнүн тең жарымы күлөт, тең жарымы күлбөй күлкүлөр бар. Мындай күлдүрүп алсаң мындай күлкүлөр бар. Бияктан карасаң күлүп атат, күлбөй атат. Бияктан карасаң күлүп атат мына. Ушундай күлкүлөр бар. Күлкүнүн баягы семиз кишилер бар го, баракалуу кишилер. Ошолордун күлгөнү жаман жагат да мага. Үнү катты учурат. Жанындагылар не хочешь күлдүрөт. Себеби отургучу бирде кошо күлүшөт. Ушундай күлкүлөр. Мисалы, балдар кантип күлөт? Жаш балдар. Кичинекей балдар. Ой! Келлер кичинекей балдар. Ой! Ушундай күлкүлөр бар эми. Аялдар бар, чоң-чоң аялдар. Ой, аяш, ой! Өлө, ой! Жанындагыларын чапкылап күлгөндөр бар. Келлер бар, жөн күлбөй, жанындагыларын ургулап күлөт. Урба, мени урба. Өзүм путум оройт. Путум орот деп туруп дагы урат да ошо жерге. Ушундай күлкүлөр бар, тоо кылын. Күлкүгө жеткирсин бирок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дайыма күлүп туруңуздар. Көп күлгөн адамдын өмүрү узак, анан дагы дайыма жылуу жүздө жакшы маанайда болот экен. Бүгүн бир гана кадырлуу телекөрүүчүлөр Ош кечи көрсөтүүсүндө күлөбүз, анан жыргайбыз. Мен ойлойм акыркы билетти алалы. Бисмилла. Так, бул акыркы, последний. Ак сакалдын ролун аткарып бериңизчи. Аксакалдын ролун аткарып бериңизчи. Аксакал. Мен эми сахнага биринчи кадам таштаганда да дал ушул аксакалдын ролу менен кадам таштаганмын. Азыркы күнгө чейин сөзсүз бир жерде сүйлөй турган болсом, концерт болобу же башка жерде болобу, сөзсүз аксакалдарды неме кандай десем, туурап өтөм, же окуяларын айтып өтөм, сөзсүз аксакалдардын образы ар кимдики ар кандай дайым. Аксакалдар кыз. Шустер аксакалдар да бар, жоош аксакалдар да бар. Анан жаш өзгөчөлүктөрү бар дегендей. Сиз кайсы бирин аткарасыз азыр? Мен эми буга чейин мен Шустер аксакалды да ойногонмун, жоош аксакалды да ойногонмун, орточо аксакалды да ойногонмун. Балким сизге бир 80 жаштагы аксакалдын образын аткарып бериңиз, ролун, Аксакалдар көбүнчө эми жашуулуу болгондо көбүнчө жата беришет го. Төшөктө ысык жата беришет. Кемпир ба! Өзү карыганда айтып калышат, кемпирге гана күнүң түшүп калат. Балдар кыздарыңа деле айта албайсың дейт, кемпириң жумшайсың дейт ошондо дагы. Бечара кемпирлер эми кошо карсың, кимге кимди кошкон болсо дагы Аллах таала. Ошо дүйнө өткүчөк дүйнө тургучак турушсун деп ниет кылам ошо аксакал чоң ата чоң энелерден. Аксакал жатат төшөктө оорулуу. Кемпир! О, кемпир! Каякта жүрөт бу кыбырап. Келдиңби? Кел, О! Бир сөзүм бар сага. О, мен өлүп калсам. Мен өлүп калсам. Деп айтса энебиз да. Өлүп калсам, элиңди көрөйүн. 5 жылдан бери ошентесиң же адамды үмүт кылып өлбөйсүң, мойнуңуз өлгөр. Уксаң айланайын, мен өлсөм, касапчы Орозбайга тийген. Ет жейсиң, май жейсиң, кыйналбайсың зато. Кимге дейсиң? Кошунабыз бар, касапчы, ошого тийген. Ер тарак айтып койсоң өлө. Мен Алимбекке тием деп сөз берип коюпмун, элиңди көрөйүн. Тамаша чоң ата чоң энелер бар дейм, тамаша көйлөрчү.
Ой, эки кызыңан кабар алып кел, Батма менен Зурадан 1 ай болду эрге тийгенде, бир кантип жашап атышат экен, тур бир кабар алып келсең деп аксакал жөнөтүп берди. Мегиз кыздары 1 ай болгон турмушка чыкканда, аксакал чоң кыздын үйүнө келиптир. Батманын үйүнө келсе, анысы жакшыдан кайтып осуп алыптыр. Келиң ата, ушул жаңылык аябай көп иштеп атабыз, жакшы жашап атабыз. Үй салып атканбыз ата. Бир огород кылып кыш куюп койдук. Бактыбызга бир жума күн ысык турса, кыштарыбыз кургап, үйүбүздү бүтүрүп алат элек. Бир батаңызды берип коюң десе. О, мен айналайын. Жакшы ниет менен үй салып атсыңар, илайым кышыңар бир жумада кургап, күн ысык турсун, кыштарыңар курап, үйүңөр бүтүрүп алгыла. Күн ысык турсун айналайын. Күн ысык, о, мен Аллах бар. Бир жума күн ысык турсун айналайын. Кичинекей Зуранын үйүнө келсе, анысы да ата келиң ушул жакшы жашап ата, иштерибиз жакшы неме. 1 гектарга будай эктик кече жакында. Бактыбызга бир жума күн раса жамгыр жаса жакшы болот эле айналайын десе. Аксакал жамгыр? Айналайын, кандай болот деме. Майли алаканың жай. О мен, не ошошун. Бактыңарга раса бир жума жамгыр жаса, Будана өнүбөсүн Аллах бар. Раса жамгыр жасын Аллах. Бир жума жамгыр жасын Аллах. Үйүнө келсе энебиз, Батма кандай экен, Зура кандай экен десе. Ана жамгыр жаса Батма, жамгыр жабаса Зура точно энесин көрдү дейт биз. Мына ушундай жагымдуу күлкүлөр ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болуп турсун. Мындай дайыма өзүңүздөр күлүп жүрүңүздөр. Урматтуу Канат ага, анда биз кезегинен ушул сиздин өзгөчөлүгүңүз башка куудулдардан айырмасы куудул, парадис, анандагы ырчылык өнөрдү алып жүрөсүз да. Ушул тууралуу дагы бир кененирээк ачылып берсеңиз. Кайсынысын, парадисин беле же ырчысын? Эмне үчүн бир эле куудулдук өнөрдү эле алып кетпейсиз? Талантты же болбосо сиз ырчылыктагы эки тизген бир чылбыр дегендей баары эле эми чыгармачылыкка кирет, бирок өзгөчөлүктөрү бар ар биринин. Мен эми мактанганыма туура келет, эми мындан башка мен көп дагы нерселер колумдан келет. Бардыгын мыкты, мамлекеттик деңгээлде, профессионалдык деңгээлде аткарам. Шоу бизнеске тиешеси жок дагы бир спорт жагынан дагы, бильярд боюнча дагы мыкты ойнойм көп жылдан бери, футболду дагы башка нерселер аябай көп. Эми Кудай ушундай өнөр берген экен, талант берген экен, Кудайга чексиз шүгүр. Эме бул куудулчулукту алып кетип атканда кошо ырчылыкты, парадисчиликти кошо алып кеттим. Бирок ырчылык да колуман келет экен ал нерсе. Жаштайыман бери илгери жандуу үн, жандуу музыкалар болчу эле. Азыркыга чейин мен көп жерде жандуу үн менен ырдайм. Эми парадис эми бул тубаса талант деп ойлойм. Эми кичинемен бери эле чал кемпирлерди, жаш баланы, аялды, кызды, айрыкча кыздардын образын, чоң кишилердин образдарын аткара алам. Анан белгилүү эл тааныган саясатчылар тууралам, өзүбүздөн мурун эми сахнага чыга электе кичинемде айылда, ошол айылда бардыгы бири-бирин тааныйсың да. Ошол айылда ки аялдары турачумун. Ошол бул эми тубаса талант деп ойлойм мен. Эң жакшы. Биздин социалдык тармактарга сизге суроо келген, төмөндөгүчө. Канат ага ишиңизге ийгилик, концертке буюрса биз барабыз, билет алып койдук дейт. Анан үй бүлөңүз тууралуу сурашкан экен. Өзү кайсы жерден кулунуу болот? Мен тамашалашып азыркыга чейин айтып калам. Каерден болосуң десе эле атам Жалал-Абадтан, апам Оштон, мен өзү Баткенден болом деп. Ушакка түшкөм деп коем, ошоктон үйлөнгөм деп коем. Анан эми мен өзү ата дейм Жалал-Абад облусу, Сузак району, Көкжаңак шаарында. Азыр районго кирбейт, эми шаар өзүнчө. Көкжаңак шаарында төрөлгөмүн. Ата тегим дал ошол жактан. Анан ошол 8 жашыма чейин ошол жерде чоңоюп, 8 жашыман кийин Ордолоо шаарында, Кара Суу району Башбулак айылында чоңоюп жашап келгем. Ошол. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу? Үй бүлөм тууралуу эми биз 3 бир тууганбыз. Менден чоң агам, карындашым бар. Азыр бардыгы 2ден балалуу, үй бала чакалуу болуп жайланып калышкан. Алтындай болгон апам бар. Атамы эми ээсине тапшырганбыз, чыныгы дүйнөгө кеткен. Анан өзүмдүн үй бүлөм ошол 2 кыздын атасымын. Чоң кызым 4,5-5ке жакындап калды, кичүү кызым 2,5 жашар. Анан дагы бирөөсү жолдо келатат, ал улуу кызбы Кудай билет анан. Жакшы, буюрса. 3 ай болду жолго чыкканда, дагы буюрса 6 айдан кийин сапардан келип калат буюрса. Жакшы ниет менен күтүп атабыз ошол. Жакшы. Андага анан дагы эмнени айтайын дедим. Ошол үй бүлө боюнча ошол эле.
Үй бүлөңүзгө бакубат жашоо, өзүңүзгө ден соолук, мына ушундай элдин дайыма ишенген жакшы бир чыгармачыл инсаны боло жүрүңүз. Анда биз сизди студиябыздын жылдызы мейманы катары экинчи бурчуна чакыралы. Келиңиз анда. Урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жылдыздуу кечиңиздер менен биз болсо Ош кечи көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүнүн мыкты тапшырмасын Кодол Парадис ырчы Канат Шанаев агабыз менен баштайбыз. Буга чейин биз дала эле жолу мыкты жагымдуу мүнөттөрдү күлүп алдык. Көрөрмандар дагы кол чаап, ура деп, буюрса концерттен калганын улайбыз деп отурса керек. Анда биз ырчылык өнөрүңүздү, талантыңызды биз баалайбыз. Анда биз сизге каалаган ырыңызды, кайсыл бир жактырган ырыңыз тандаңыз, биринчи эң болду. Любой ыр. Каалаган ырыңыз. Мисалы, биз сизге Карагатым деген ырыңызды сунуштайт элек. Карагат. Карагат. Анда моундай кылалы, биз сизге 8 шарт менен бул ырды ырдатабыз. 8 шарт менен. Биринчи дал өзүндөй кылып, ошол ыр кандай болгон болсо, кандай ырдап жүргөн болсоңуз, жалпы көрөрмандарыңызга ошол ырды 4 сап кайрмасы менен ырдап өтүңүз. Кайрмасы менен? Баштадык анда. Көрүнгөндө көчөдөн, жерди тиктеп өтпөстөн, салам берип өтсөңчү, жүрөктү күйгүзбөстөн, мени жаным сүйбөсөң, эгер түшүнсөң, жок дегенде жылмайып бир күлүп өтсөң, жок дегенде жылмайып бир күлүп өтсөң, сени деп карагатым, жүрөктү жараладың, сен болсо карабадың, карагатым. Сени деп карагатым, жүрөктү жараладың, сен болсо карабадың, карагатым. Браво! Азаматсыз, бул кадырман телекөрүүчүлөр дал өзүндөй ырдалды. Бул чыгарманы сиздер мына ушул кандай болсо, азыр жандуу үн менен Канат Шанаев мырзадан угултурасыздар. Биз анда экинчи шартты баштайбыз. Бул ырды, Карагатым деген чыгармаңызды армиядагы Джокердей шак тээп тургандай ырдайсыз. Даярсызбы? Армия солдат Джокердей болуп. Сиз армияда кызматтасыз, Джокердей болуп ырдашыңыз керек. Даярбызбы? 3, 2, 1, кеттик анда. Көрүнгөндө көчөдөн, жерди карап өтпөстөн, салам берип өтсөң, жүрөктү күйгүзбөстөн, мени жаным сүйбөсөң, эгер түшүнсөң, жок дегенде жылмайып бир күлүп өтсөң, жок дегенде жылмайып бир күлүп өтсөң, сени деп карагатым, жүрөктү жараладың, сен болсо караладың, карагатым. Сени деп карагатым, жүрөктү жараладың, сен болсо караладың, карагатым. Браво, азаматсыз. Бул экинчи шарт болду, эми үчүнчү шартына келдик. Үчүнчү шарты реки деп аталат. Сиз өзгөчө ырдап көрсөтүшүңүз керек. Дарыбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тапшырмабыздын үчүнчү шарты орун алат. Баштадык анда. Көрүнгөндө көчөдөн, жерди карап өтпөстөн, салам берип өтсөңчү, жүрөктү күйгүзбөстөн, мейли жаным сүйбөсөң, эгер түшүнсөң, жок дегенде жылмайып бир күлүп өтсөң, сени деп карагатым, жүрөктү жаралап, сен болсо карабадың, карагатым. Стоп, болду. Эң сонун. Анда 4-чү шартка келип жеттик биз. Рок стилинде оон создойбуз. Даярбызбы? Даярбыз. Демек, даярбыз. Кыйкырганча рок стилине салабыз. Карагатым. Көрүнгөндө көчөдөн, жерди карап өтпөстөн, салам берип өтсөңчү, жүрөктү күйгүзбөстөн, сени деп карагатым, жүрөктү жараладың, сен болсо карабадың, карагатым. Браво! Эң сонун. Бул рок стилиндеги Карагатым чыгармасы болду. Эми кадырман телекөрүүчүлөр, албетте бул шартта дагы кызыккан көрөрмандар болсо керек. Анда даярбызбы?
рэп стиліне салабыз. Рэп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, рэп стилиндеги Карагатым чыгармасы Жандуу үн менен Ош кечи көрсөтүүсүндө Канат Шанаев. Ой, thank you very much. Рэп. Yeah. Салам. Салам. Көрүнгөндө, көчөдөн, жерди карап, өтпөстөн, салам берип, өссөңчү, жүрөктүле, күйгүзбөстөн. Мейли жаным, сүйбөсөң. Эгер жындап түшүнсөң, жок дегенде жылмайып, бир күлүп өтсөң. Сени деп карагатым, жүрөктү жараладым. Сен болсо карабадың. Карагатым. Эң сонун Урматтуу телекөрүүчүлөр, Карагатым чыгармасы эми жай ыргакта ырдалат. Өтө эле жай. Өтө жай. Көрүнгөндө көчөдө жерди эле карап өтпөстөн салам берип өтсөңчү жүрөктө эле күйгүзбөстөн сени деп карагатым жүрөктү жараладым сен болсо карабадың Карагатым. Жеңилдешим менен айланайын. Азаматсыз. Куттуктайм. Биз ардактуу телекөрүүчүлөр, Карагатым чыгармасынын 8-чи шарты поэзия кайрактарына салабыз. Тыңдайбыз. Даярбызбы? Баштадык анда. Көрүнгөндө көчөдөн жерди карап өтпөстөн салам берип өтсөңчү жүрөктү күйгүзбөстөн мейли жаным сүйбөсөң эгер түшүнсөң жок дегенде жылмайып бир күлүп өтсөң сени деп карагатым жүрөктү жараладың сен болсо карабадың карагатым эмес карагатым сен карагатың деп эң сонун азаматсыз Канат ага. Ардактуу телекөрүүчүлөр, болгону мынакей биз 7 шарттан өтүп 8-чи шартка келип отурабыз. Албетте, Карагатым чыгармасы Канат Шанаев менен биргеликте Жандуу үн менен операга салабыз. Карагатым. Даяр турабыз. 3, 2, 1, get дегенде. Let's go деген. Көрүнгөндө көчөдөн жерди эле карап өтпөстөн салам берип өтсөңчү жүрөктү эле күйгүзбөстөн сени деп карагатым жүрөктү жараладың сен болсо карабадың карагатым мемиреген жайдын апа таңында. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн аке Канат Шанаев ырчы Кодол Парадис мырзанын биз көп кырдуу талантына күбө болдук. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып келди. Жалпы өзүңүздүн көрмандарыңыздарга, анан биздин Ош ТВ, Ош кечи көрсөтүүсүнүн жалпы көрөрмандарына жакшы бир сөздөрүңүздү арнасаңыз.
Ардактуу теле көрүүчүлөр, барыңыздардын жүзүңүздөрдөн жылмаюу, жүрөгүңүздөрдөн ыйман эч убак кетпесин. Алла Тоғыстан, өлкөбүздөн кут береке кетпесин, ынтымак биримдик болсун дайыма. Аллах Таала дайым назарын салып турган болсун. Ушул элибизде жакшылыктар, той тамашалар көп болсун. Тынчылык болуп турса эле биз сиздер менен той тамашаларда гана жолугушуп жүрө беребиз. Эч качан оорубаңыздар, барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, үй бүлөлүк оомат. Аллах Таала кимге кимди кошкон болсо, бардыгы бири-бири менен кошо карсын деген жакшы ниет тилектерим бар. Анан өзгөчө Ош ТВ телерадио компаниясынын жалпы жамаатына Ош кечи деп аталган көрсөтүүгө дагы сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге ийгилик, бакубат, бекем, ден соолук каалайм. Бар болуңуз, чыгармачылык дүйнөнүн бактылуу инсаны болуңуз. Мына ушундай эртең алдыда боло турган 18-19 жана 20 октябрь күндөрү Ош жана Жалал-Абад шаарларында боло турган концерт аңчылык менен өтүшүнө биз тилектешпиз. Буюрса концерттен кайра кезигишебиз. Буюрса концерт сонун маанайда өткөрүп алыңыздар. Анан буюрса мына ноябрь айында белгиленип жаткан Борбор калабыз Бишкекте дагы концерттерге ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош кечи көрсөтүүбүз дагы өз сапарын жыйынтыктады. Барыңыздарды Ош ТВ телеканалынын Ош кечи көрсөтүүсүн дүйшөмбүдөн бейшемби күнгө чейинки аралыктагы саат 18:30-дан 20:00-ге чейинки аралыкта Ош кечи көрсөтүүсүн көрүүгө чакырабыз. Путум орат деп туруп дагы урат да ошол жерге. Ушундай күлкүлөр бар, тоо кылым. Күлкүгө жеткирсин бирок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дайыма күлүп туруңуздар. Көп күлгөн адамдын өмүрү узак, анан дагы дайыма жылуу жүздө жакшы маанайда болот экен. Бүгүн бир гана кадырлуу телекөрүүчүлөр, Ош кечи көрсөтүүсүндө күлөбүз, анан жыргайбыз. Мен ойлойм, акыркы билетти алалы. Бисмилла. Так, бул акыркы, последний. Ак сакалдын ролун аткарып бериңизчи. Ак сакалдын ролун аткарып бериңизчи. Ак сакал. Мен эми сахнага биринчи кадам таштаганда дагы дал ушул ак сакалдын ролу менен кадам таштаганмын. Азыркы күнгө чейин сөзсүз бир жерде сүйлөй турган болсом, концерт болобу же башка жерде болобу, сөзсүз ак сакалдарды неме кандай десем, туурап өтөм, же окуяларын айтып өтөм, сөзсүз ак сакалдардын образы ар кимдики ар кандай дайым. Аксакалдардыкычы. Шустер аксакалдар да бар, жоош аксакалдар да бар. Анан жаш өзгөчөлүктөрү бар дегендей. Сиз кайсы бирин аткарасыз азыр? Мен эми буга чейин мен Шустер аксакалды да ойногонмун, жоош аксакалды да ойногонмун, орточо аксакалды да ойногонмун. Балким сизге бир 80 жаштагы аксакалдын образын аткарып бериңиз, ролун, Аксакалдар көбүнчө эми жашуулуу болгондо көбүнчө жата беришет го. Төшөктө ысык жата беришет. Кемпир өзү карыганда айтып калышат, кемпирге гана күнүң түшүп калат. Балдар кыздарыңа да эле айта албайсың дейт, кемпириң жумшайсың дейт ошондо дагы. Бечара кемпирлер эми кошо карсын, кимге кимди кошкон болсо дагы Аллах Таала ошо дүйнө өткүчөк дүйнө тургучак турушсун деп ниет кылам ошо аксакал чоң ата чоң энелерден. Аксакал жатат төшөктө оорулуу. Кемпир! Кемпир! Каякта жүрөт бу кыбырап. Келдиңби? Кел, айнай. Бир сөзүм бар сага. Мен өлүп калсам, деп акса айтса энебиз да. Өлүп калсам, элиңди көрөйүн. 5 жылдан бери ошентесинчи адамды үмүт кылып өлбөйсүң, мойнуңу үзүлгөр. Уксаң айланайын, мен өлсөм, касапчы Орозбайга тийген. Ет жейсин, май жейсин, кыйналбайсың зато. Кимге дейсен? Кошунабыз бар, касапчы, ошого тийген. Эр тарак айтып койсоң өлө өлөң. Мен Алимбекке тием деп сөз берип коюпмун, элиңди көрөйүн. Тамаша чоң ата чоң энелер бар дейм, тамаша көйлөрчү. Эки кызыңан кабар алып кел, Батма менен Сурадан 1 ай болду эрге тийгенде, бир кантип жашап атышат экен, тур бир кабар алып келсең деп аксакалды жөнөтүп бериптир дейм. Эгиз кыздары 1 ай болгон турмушка чыкканда, аксакал чоң кыздын үйүнө келиптир. Батманын үйүнө келсе, анысы
жакшыдан кайтып болсо бир келиң ата ушул жаңылык аябай көп иштеп атабыз, жакшы жашап атабыз. Үй салып атканбыз ата. Бир огородкулук кыш куюп койдук. Бактыбызга бир жума күн ысык турса, кыштарыбыз кургап, үйүбүздү бүтүрүп алат элек. Бир батаңызды берип коюң десе. О, мен айналайын. Жакшы ниет менен үй салып атсыңар, илайым кышыңар бир жумада кургап, күн ысык турсун, кыштарыңар курап, үйүңөр бүтүрүп алгыла. Күн ысык турсун айналайын. Күн ысык, о, мен Аллах бар. Бир жума күн ысык турсун айналайын. Кичинекей Зуран үйүнө келсе, анысы да ата келиң ушул үй жакшы жашап ата, иштерибиз жакшы неме. 1 гектарга будай эктик кече жакында. Бактыбызга бир жума күн раса жамгыр жаса жакшы болот эле айналайын десе. Аксакал жамгыр? Айналайын кандай болот деме. Майли алаканын жай. О мен не ошошун. Бактыңарга раса бир жума жамгыр жаса, Будана өнүбөсүн Аллах бар. Раса жамгыр жасын Аллах. Бир жума жамгыр жасын Аллах. Үйүнө келсе энебиз, Батма кандай экен, Сура кандай экен десе. Ана жамгыр жаса Батма, жамгыр жабаса Сура точно энесин көрдү дейт биз. Мына ушундай жагымдуу күлкүлөр ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болуп турсун. Мындай дайыма өзүңүздөр күлүп жүрүңүздөр. Урматтуу Канат ага, анда биз кезегинен ушул сиздин өзгөчөлүгүңүз башка куудулдардан айырмасы Куудул парадис анандагы ырчылык өнөрдү алып жүрөсүз да. Ушул тууралуу дагы бир кененирээк ачылып берсеңиз. Кайсынысын парадисимби же ырчысымбы? Эмне үчүн бир эле куудулдук өнөрдү алып кетпейсиз? Талантты же болбосо сиз ырчылыктагы эки тизген бир чылбыр дегендей баары эле эми чыгармачылыкка кирет, бирок өзгөчөлүктөрү бар ар биринин. Мен мактанганыма туура келет, мындан башка мен көп дагы нерселер колуман келет. Бардыгын мыкты, мамлекеттик деңгээлде, профессионалдык деңгээлде аткарам. Шоу бизнеске тиешеси жок, дагы бир спорт жагынан дагы, бильярд боюнча дагы мыкты ойнойм көп жылдан бери, футболду дагы башка нерселер аябай көп. Эми Кудай ушундай өнөр берген экен, талант берген экен, Кудайга чексиз шүгүр. Эме бул куудулчулукту алып кетип, акыркы тамгасы Ж тамгасы, башка тамгасы, М тамгасы. Бул нерсеге биз аракет кылабыз, бирок ошол нерсеге жетпей эле биз ошол нерсеге М тамгасы. Муктаж, азаматсыз. Эң туура. Бул муктаж экен. Азаматсыз анда кийинки. Браво, азаматсыз. Ура. Ийгилик боло берсин, анда кийинки билет тартабыз анда. Дагы. Бисмилла. Индия сериалындагы Джими жана Ританын образын көрсөтүңүз. Эң сонун образ, мисалы, ыр менен берсеңиз болот бул жерде, сөз менен берсеңиз болот, же болбосо кыймыл аракет менен үнсүз дагы берсеңиз болот. Кымбаттуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эксклюзив Куудул агабыз Канат Шанаев Индияга сапар тартабыз. Индис кинодо урушпайт, бактылуу болушу, романтикалуу кештер дегендей. Мисалы, бири-бирине сүйүүсүн арнаса деле ыр менен, ыр жигит баштаса наркынса ham жөн турбайт го. Урушуп кеткен болсо деле ыр менен деп чыга калат. Алар урушса да ыр менен ырышат да. Үйүнөн чыгып кетип атканда ырдап кетет күйөөсү, келе айтканда ырдап келет. Мисалы, күйөөсү күйөөсү деп коем да, күйөөсү болуп Джими. Моножум дуния бияха ояха ошаха ояха десе аялы. Моножум дуния о бияха менин жаныма деп онусу баштайт Ритасы, анан бир малда экөө чогуу баштайт. Polisi surat akam masti poli kali mishaye hai mae hai gada dul ko chal na soko aaye polisi surat akam masti poli kali mishaye hai mae desaya nima Rita naraqtan chiqat. La 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 आए सनम सपना दीवाना
प्यारे हो गया सम गुचु गुचु प्यारे प्यारे हो गया सम गुचु गुचу प्यारे деп кучакташып калат акырында. Браво, азаматсыз, мына ушундай Индияга сапар тарткан бир аз көзөрмөндөр болду. Мына ушундай мыкты жооп болду тапшырмабызга. Анда биз кийинки билет тартабыз. Кийинки билет. Күлкүнүн канча түрү бар? О, Күлүп көрсөтүп бериңизчи дейт. о, мынаке. Күлкүнүн канча түрү бар? бар. Күлкүнү күлүп көрсөтүп бериңиз. бериңизчи дейт. Бул суроо аябай сизге жакын. Анткени сиз мына ошол дайыма күлкү үстүндө жүрөсүз. Күлдүрбөсөм тура албайм дегендей эле. Анан дагы ар бир куудулду көрөрман көргөндө эле күлкүсү келет. Анан ар бир жерге барганыңыздарда мындай күлдүрүп берип коюңузчу деген суроолор аябай көп түшсө керек. Анда сурообузга токтололу. Эме күлкүнү канча түрү бар, анан күлүп жооп бериңизчи деп атпайбы. Күлүп жооп бер. Эме мисалы бир залда 500дөй адам отурат. 500 адам 500 түрлүү күлөт десем деле жаңылышам. Эме окшошу да бар. Эме 100гө жакын түрү бар өз күлкүнүнчү. Анан кээ бирлер мындай күлөт балдардан айрыкча. Кээ бирлер бар. Ушундай күлгөндөр бар. Кээ бирлер бар. Ушундай күлгөндөр бар. Үнү бир чыгат да ошо болчо күлгөндөр бар. Кээ биркилер бар мындай. Карап турсаң аябай күлөт, бирок өңүнүн, бетинин, лицосунун, жүзүнүн тең жарымы күлөт, тең жарымы күлбөй күлкүлөр бар. Мындай күлдүрүп алсаң мындай күлкүлөр бар. Бияктан карасаң күлүп атат, күлбөй атат. Бияктан карасаң күлүп атат мына. Ушундай күлкүлөр бар. Күлкүнүн баягы семиз кишилер бар го, баракалуу кишилер. Ошолордун күлгөнү жаман жагат да мага. Үнү катып чырат. Жанындагылар не хочешь күлдүрөт. Себеби отургучу бирде кошо күлүшөт. Ушундай күлкүлөр. Мисалы, балдар кантип күлөт? Жаш балдар. Кичинекей балдар. Ой! Келлер кичинекей балдар. Ой! Ушундай күлкүлөр бар. Аялдар бар, чоң-чоң аялдар. Ой, аяш, ой! Өлө, ой! Жанындагыларын чапкылап күлгөндөр бар. Келлер бар, жөн күлбөй, жанындагыларын ургулап күлөт. Урба, мени урба. Өзүм путум бар. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эте Котмандуу кушубак кечиңиздер менен эле биздин катарыбыздан жаңыдан гана орун алган телекөрүүчүлөр болсо, жалпыңыздарга Котмандуу кеч. Биз болсо Ош кечи көрсөтүүбүздүн жылдыздуу мейманына дагы кезек келип отурат. Бүгүн студиябыз кура эмес. Бул инсан дайыма элибизде жакшы маанайын көтөрүү максатында ар кандай өзүнүн сатира жаатындагы күлкүлөрүн ар дайым жакшы бир оологон оондорду тартуулап жүрөт. Анда биз бүгүнкү жылдыздуу мейманыбыз менен тааныштыралы. Куудул ырчы пародист, ой тобо куудулдар тоонун негиздөөчү жетекчиси, ошондой эле достук маданий борборунун негиздөөчүсү, жетекчиси Куудул агабыз Канат Шанаев. Ичким жок. Саламатсызбы? Саламатчылык. Котмандуу кечиңиз менен Бирге болсун. Студиябызга кандай келип алдыңыз? Буйруса аман эсен. Алсаным аман. Келип калдык. Кечки маанайыңыз кандай? Эми кимге кандай билбейм, меники кечиндегиси башкалардан салыштырмалуу, албетте же эртең мененки салыштырмалуу кечинде лучший болот. Эки эсе? Эки эсе, 3 эсе, мындай 4 эсе болот. Жакшы, анда кечинде либо эркекке маанай жакшы болот. Анда келиңиз, мына ушундай күлкүнүн башында биз жакшы Кыргызстан элине жылуу саламыңызды арнап коюңуз. Кутман кечиңиздер менен ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу кыргыз элем. Мына бүгүн Кудай насип этип ушул Ош ТВ телерадио компаниясы аркылуу сиздер менен теле аркылуу көрүшүп атабыз. Буйруса жакшы күндөр алдыда. Ошо. Канат ага, сизде аябагандай жаңылыктар көп. Бүгүн мынакей баарысын жар салып, ачылып чачылып бир арнап айтып беребиз. Анан акыркы учурдагы бир жаңылыктар дейбизби, айтор эмне жумуш менен алексиз? Концерттен мурда. Жумуш эми буга чейин азыр дагы бир өзүңүздүн жеке
жумуштарыбыз бар эле, алар менен бир аз эмгектенип калдык. Анан эртең бүрсү буюрса Ош шаарыбыздын Бабур театрында Ой тоо кудулар тоонун жаңы күлкү концертине даярданып, башка жерлерде концерт коюп келдик, башка өрөөндөрдө. Бул деген эми программаны бышыруу максатында, мындайча айтканда, ошол 3 сааттык күлкү концертибизди даярдап, пышырып дегендей, тамак деле бышкандан жесең удобный го. Ошол сыяктуу даярданып, ошол иштер менен жүрүп келдик. Азырынча ошо калган жумуштарды айтпай эле коеюн эми. Барлыгы жакшы. Анда келиңиз, биз суроонан да негиздеп сизге узатканга аракет кылалы. Буюрса, эртең анан бүрсү күнү 18-19 октябрь күндөрү Ош шаарындагы Бабур театрында өзүңүздүн негиздеген ушул Ой тобо кудулдар тоонун жеке концерти алгачкы. Мына ушул тууралуу кененирээк жалпы калайык журтка арнайсыңыз. Бул группада 5 жигитпиз. Ошо 5-өн бирөөсү менин жакын досум Эмил Алимов деген кудул досум бар. Ошол Эмил экөөбүз Ой тобо кудулдар тоонун жандандырып отурабыз буюрса. Ой тобо кудулдар тоон мындан 30 жыл мурун атам раматлык түптөгөн эле. Ал убакта телеканал, интернет, телефон дегенде эч нерсе жок болгонуна байланыштуу. Өздөрүнүн айтышы боюнча да мотоциклдер менен, ат арабалар менен ушинтип гастролдоп кылышкан экен. Мындай техниканын өнүгүү заманы болбогондуктан элге кетпей калган бул группа. Анан 5 жылдан кийин ар кимиси ар жолго кетип калышып, бирөө башка дагы бир жол тандап кеткен, бирөө дагы башка тандап, бирөөсү иман жолуна түшүп кеткен дегендей. Ушинтип отуруп бул группа токтолуп жабылган. Ошол 30 жыл дегенде мен жандандырып отурам, буюрса. Ошол Эмил досум экөөбүз. Анан бул нерсени ошол мындан 10 жыл мурун атам тирүү кезинде айтып өткөн эле. Бир-эки жолу айткан беле, ошол эсиме калып кеткен эле. Ошондо мен түптөйм деп жакшы ниет максат кылган элем ошол убакта. Кудайга чексиз шүгүр, Аллах Тааланын ушундай бир керемети менен мына ушул группаны түптөп отурабыз азыр. Анан Ой тобо, эмне үчүн Ой тобо? Эми эркектер Ой тобо дегендер бар, бирок дебегендер азыраак. Башкача айтат эркектер. Көбүнчө аялдар бир нерсе таң калыштуу же күлкүлүү же бир мындай необычный нерсе болуп кетсе, Ой тобо деп ошо Ой тобо дешет да, буюрса күлкү концертибизге келген коноктор, күлкү көрөрмандар. Анан эркектер Ой тобо дегендер аз эми. Уай энең деп берет да, эркектер ошого энебизди эстеп кетебиз. Башкача айтып беребиз ошого. Анан Ой тобонун дагы бир мисалы келтирели. Көк Жаңак шаарында Жалал Абадта атам ошол 30 жыл мурун Ой тобо деп концерт коюшуп, концерт башталар дегенде шериктери келбей калыптыр да. Өзү эле жалгыз болуп, шериктери башка жактан баш керек эле. Телефон жок ал убакта. Күтөт жокмуш, эл кирип алган, акчасын төлөп, тызылды, башта бир маалда ошол жерде эле бирөө ырдайт экен аккордеон менен. Сен ырдап туруп, биз баштайбыз азыр деп ал ырдабаса акчаны алып туруп, билет. Билет. Өзү саналуу эле билеттер бар, бирок баарысын тандайсыз. Бир четинен баштай бериңиз. Бисмилла. Эркин тема. Азаматсыз. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, алгач эле биз мына бактылуу сизге суроо келген. Эркин тема каалаганыңызды ырдап, бийлеп дегендей каалаганыңызды же болбосо куттуктоолорду дарегине жеткирсеңиз болот. Эркин тема сиз үчүн. Эми көрүүчүлөргө эркин тема. Эмне айтсам эркин темага? Өзүңүз каалагандай, сизге мүмкүнчүлүк бар. Кыска вакыттын ичинде. Биз эми бизди көргөн адам эле жылмая түшөт да, ошого жана немесине сиңип калган сыяктуу эле ушу элибизге дагы да болсо бир жылмая тартыла берейин эми. Сөздөр да. Эң сонун. Колдон келсе. Мас өчүп калган эми мастарга тең эл болбойт да. Айрыкча байкасаңар, чоң кишилер мас болгондо кызык сөздөр көп чыгат. Мас өчүп калган. Кимдир бирлер айтат, мас болсо өзүм билбейм дейт эртеси. Жок, анда өзүм билбесе өлүп кала бербейби эле. Жок, умный мас болушат да көпчүлүк. Мас өлөм деп берет. Жашоодон той надоел. Арканды кармап көпүрөгө барып, арканды көпүрөгө байлап асынган экен. Аркан үзүлүп кетиптир да, палакат, аркан үзүлүп кетип, сууга чөйүп кетиптир. Суудан эптеп чабак атып чыгып, өзүнө сүйлөп атат. Асын өлөм да чөгөлүп калайын дедим дейт мишин.
Максаты бар өлем деп атат. Бирок сүйлөп койгот. Мас. Үйгө келип, арканды кармап, ошол эле арканды астынан өлем дептир. Мо сарайга кирип туруп эле асынган экен, атасы көрүнүп калыптыр да, көрүп калыптыр да. Атасы чуркап кирип эле, "Балам, бир кыз үчүн өзүң асып алдың, балам, а? Өлүп атасың, кыз деген толтурабы, башка кызды сүй. О сүйүң менен кара жерге, о турмушка чыгып келсең да, кызың сүйгөн кызың турмушка чыгып келсе ошончо болуп атасыңбы, мээң менен кара жерге. Бала деген да өзүнүн колтугунан асабы, колтугунан асып алды. Колтугунан асабы десе бу. Асыл турган бала да, ата асып алдым дейт. Асыл турган бала сүйлөп ататмыш. Ата асып алдым. Атасы байкап калыптыр да. Мойнуңуз үлгүр. Бала деген да өзүнүн колтугунан ас, мойнуңан ассаң өлөсүң, мойнуңан. Мойнунда кытыгың бар да ата дейт. Мына ушундай жагымдуу күлкүлөр бир гана ош кечи көрсөтүүсүндө орун алат. Бүгүн биздин жылдыздуу коногубуз ырчы Парадис Кодул агабыз, Канат Шанаев. Анда кезегинен экинчи билет тартып бериңиз. О, дагыбы. Буюрса билеттер экинчи билетке келип отурабыз. Кыргыз тилинде жалгыз ж тамгасы менен бүткөн сөз бар. Ал кайсы? Ойлонуп көрүңүз. Ж тамгасы менен бүткөн бир гана сөз бар. Бир гана сөз бар. Кыргыз тилинде жалгыз ж тамгасы менен бүткөн сөз бар. Ал кайда? Кайсыл? Кайсы сөздөр болушу мүмкүн? Ж тамгасы менен аяктаган. Ж тамгасы менен бүткөн. Сөз бар, Сөз бар, ооба, сөз бар. Ал сөздү биз аябай колдонобуз дайыма. Жашообузда, Биз синонимдерди ойлонушубуз, кыйналып турганда аябай ошол нерсеге жеткибиз келет. Ж десең бир нерсе эсиме келип атат. Жаныш деген досум Жазгүл деген кызды жактырып калып ага WhatsApp'тан жалаң ж кеткен тамгадан жазыптыр да. Жалаң жымыш да, мынтип жазыптыр. WhatsApp'тар азыр мындай интернет жаман тез келет го. Сен жазып атканда уже жетип кетип калат го. Мындайлар өтөт го неме SMS-тер. Секундта түшөт да ал дагычы, мынтип жазыптыр. Жаркын жайлоодо жодураган жогазындай жайнаган. Жаркын жүзү жерди жаратып жашоомду жылууланткан. Жаркыным Жазгүл, жакшы жүрөсүңбү? Жүздөгөн жылдар жылдыздай жанып жакшылыкта жаша. Жаштайыма жайнаган жамалыңды жактырам. Жомоктогудай жодураганың, жыргата жылмайганың жагат. Жаныңа жакындаганды жактыргандан жакында жоон жолго жорголойм. Жыгылбай жетем. Жорукту жакшылыкка жоруп жүзүңдү жу. Жолукчу жерден жолугабыз. Жодураган жошулбаган жүзүңдү жоруктуруп жаратканга жалынып жиберем. Жылуу жашымды жаркындабай жашырам. Жаркыным Жазгүл, жеткениңде жолугалы. Жашырынып жалбыраксыз жашылдай жетимсиребейли. Жолуңдагы жашыл жубайыңмын. Жашообуз жырга, жаштыгыбыз жашылданып, жашоодо жаркын жайдары жүрөлү. Жаныңа жетпей жыгылдым. Жаркыным Жазгүл, жакшылыкта жаша. Чоң жакмат деп жатат. Ошентип жазыптыр да ошо. Азаматсыз жалпы жүздөрдө жылмайуу болду. Ж тамгасынан. Акыркы ж менен бүткөн. Ж тамгасы менен бүткөн сөз бар кыргыз тилибизде. Бул ар нерсе биз бир нерсеге жеткибиз келет. Ошол жеткибиз келген нерсеге эмне болобуз биз? Аракет кылабыз. Аракет кылабыз, анан бирок жетпейбиз. Ошол нерсеге эмне болобуз? Ошол нерсеге аябай биз баш тамгасы сизге жардам беретинде сунуп коеюн. М тамгасы. Маймыл эмес а? Баш тамгасы М. Можиза. А менен аяктап атпайбы? Миңге кой качып кетип калыптыр да. Шериктери келбей калыптыр эми. Анан 2-3 күндөн кийин элдер сен эмне антесин акчаны алып койбой кетип калдың, эмне анттыңар десе, ошончун ой тоого кудулар тоого да дейт. Эми биз антпейбиз тоо кылдым, эми ой тоого кудулар тоонун жөн ой тоого кудулар тоого эмес да. Анан кандай сатиралар болот? Бир аз концерттин жүрүшү тууралуу кыскача бир маалымат берели, анан келген меймандар өзү көрүп, талдап, өзүнүн баасын берет деген ишеничтебиз. Албетте, жакшы суроо. Эми азыр концерттерди көрсөң эле же бийчилер чыгат башталышында. Же ведущий чыгат. Чыгып келип эле ушундай. Эми концерттин 90% башталышы ушундай болот бул концерттерде. Анан эми биздики азыр салам-паламы жок. Бийчилер, сичилер чыкпайт. Ведущий чыкпайт. Ошол перде ачылгандан кийин эле сахнада коробкалар турган болот. Мына ошол коробканын ичинен
Ал коробкада жазуу, ой тобу, кудулдар тобу. Ар бир коробкада бирден бала шектелет. Анда да музыкальный аралашкан, салам паламы жок. Өзгөчөлүктөрү концерттин жүрүшүндө болот, буюрса баштан аягына чейин өзгөчөлүктөр. Бул жерде трагедия да камтылган, күлкү дагы, ушул жашообузда болуп аткан көйгөйлүү нерселер, дагы башка нерселер буюрса күлкү концертибизге келген күйөрмандар көп болот деген ойдомун. Эң жакшы. Кадырлуу, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, Ой тобу Кудултар тобунун шоу концерти ошол Ош шаарындагы Бабыр театрында 18 жана 19 октябрь күнү, 20 октябрь күнү болсо Жалал-Абад шаарындагы филармонияда болуп өтөт. Барыңыздарды мына ошол күлкү кечесине чакыра кетели. Биз болсо Кудул агабыз Канаш Шанаев мырзага кезектеги бир жакшы күлкүгө орун берели. Анда жалпы көрөрмандардын бир маанайын көтөрөлү дагы, андан соң маегибиздин сапарын улабайлыбы. Болор эле, бисмилла дегенде эле акебиз бир киши эми тоок фирмада иштейт экен. Тоок фирмада иштегендер дагы аз да. Тоок тооктордун арасында иштеши эми элестет эми. Жалгыз өзү. Эми өзү эмес, эми албетте шерттер менен биякта жалаң короздор, биякта жалаң тооктор жүрөтмүш. Бир маалда аялы звонить этсе албайтмыш да. Анан эмне болду экен деп аялдар эми албай калсаң, телефонду албай калсаң эле палакат аялдар чала берет го, каяктасыз. Мен аялым деле чала берсе эле да каяктасыз, тойдо жүрөм дейт элем, каяктасыз, концертте жүрөм дейт элем. Бирде каяктасыз дейт эле, жатам го жаным десем, шүгүр. Ошого телефон неме каяктан чыкты, бунун зыяны дагы, пайдасы дагы бар да, телефон. Каяктасыз, чала беришет. Эми ал кишинин аялдары чала бериптир да, каяктасыз, албай болгон экен. Жини келип, башын бир жерге токтото албай, мындан башталыптыр дагы, ишине карап жөнөп башталыптыр. Аябай кызганчак. Эми кызганчак, үй бүлөгө дагы көз тийбесин, кызганчак экен. Күйөөсү иштеп аткан ишканага барса эле, күйөөсү нараракта 5-6 киши менен сүйлөшүп атыптыр. Кандайдыр бир маселелер чечип аткан экен. Ошол жерде бир эки бала отуруптур. Анан аял келип туруп, "Эй бала, бери кел. Мени тааныдыңбы?" Жеңе, келиңиз. Акем бошобойт деле, азыр бияктан текшерүүлөр келди эле, ошолор менен жүрөт. Бери кел, мени акең кызыктырбайт мага, мен өзүм көрсөм болду, көрдүм, Сага бир суроо, мына тооктор жүрөт, тооктор, ушу тоок. Мына короз менен бир күндө канча жолу жолугат? Ой, жеңе, мен түшүнбөгөм. Эмне тынчылыкпы? Чында акаңызды көрө элегиме канча болду? Үйгө барбайчы, мындай тез жолукпайбыз, надоел уже, кандай түшүндүрүштү билбей атам ушу. Айтышка да неудобный. Айтчы мына, мисалга алайлы, мисалга. Мына тоок, мына короз менен бир күндө канча жолу жолугат? Десе баягы. Эми тоок дежем, жолукса жолугу берет да. 10-15. Настроениясы нормально болсо 20 жолу жолугат. Күнүнө болбосо 10 жолу. Настроениясы жок, ушу урушуп кеттим дегенде 10 жолу жолугат. Мынча сонун 10 жолу, бир күндө 10 жолу эле. Шуну барып акаңа айтып койгон. Бар айтып койгон, шуну барып. Ана тоок корозго 10 жолу жолугат экен. Өзүнө жетсин ошо сөз. Десе болуптур да, барыптыр да. Ака, аялыңыз айтты, мына тоок бир күндө корозго канча жолу жолугат десем, дедиле 10 жолу, болбосо настроениясы бар да 20 жолу жолугат. Десем, ушуну барып акаң айтып кел деп мен жөнөттү десе акебиз дагы. Мына короз бир эле ошо тоок менен жолугабы, күндө 10 жолу, 20 жолу. Кызыксыз го, ошол жерде иштеп туруп билбейсиз. Бул короз өзү жалгыз болгон менен эмнерде бир жок дегенде бир 10 чакты короз тоок менен жолугат. Күнүнө 10 жолудан 10 та тоок менен жолугат десе. Ушуну да барып жеңеңе айтып койгуң суран иштейтпиш. Браво, азаматсыз. Мына ушундай жагымдуу күлкү, өмүрдүн мүлкү дегендей дайыма ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бактылуу болуш үчүн албетте күлкү дагы өз салымын кошот экен. Мына ушундайлыктан ар бириңиздердин жүзүңүздөрдө дайыма жылмаюу, бактылуулукту каалайбыз. Канат ага, моундай кылалы, анда эфирибиздин жүрүшүндө буюрса мынакей Ош кечи көрсөтүүбүздүн алгачкы биздин мына алгач эле келип отурасыз Ош кечи көрсөтүүсүнө. Бир биздин билеттерден бирөөсүн тандабайсызбы?